Здравствуйте. Добрый день. Добро пожаловать. Разрешите вам представить наши проекты. Ысык көлдүн Каракол шаарындагы пристань конушунда суу сыйымдуулугу 350 тоннага жеткен кемелерди чогулткан комплекстин курулушу башталып жатат. Долбоор менен президент Садыр Жапаров таанышты. Экологиялык жактан таза технологияларды колдонууга негизделген ишканада суу чөйрөсүнө зыяндуу заттарды бөлүп чыгарбаган электр кыймылдаткычтары менен жабдылган кемелер чогултулат. Комплекстин ишке кириши менен жаңы 120 жумуш орну ачылат. Мамлекет башчысы курулушту өз мөөнөтүндө сапаттуу бүтүрүп, экологиялык талаптарды так сактоону тапшырды. Ангарга 3 миллион долларга салынып атат. Бул ангардын өзү кийинки этап менен бул пока акчасын как раз тияқта будет сабирать. Буга улай эле мамлекет башчысына ушул эле аймакта ысык көлдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн калыбына келтирүүгө багытталган балык чарбасын куруу долбоору да сунушталды. Долбоорго ылайык көлгө кое берүүчүн чабак жана сига балыктарын өстүрүү, ал эми коммерциялык максатта форель менен судак өстүрүү каралган. Жылына 2000 тоннага чейин балык өндүрүүгө ылайыкталган комплексте чабактарды инкубациялоодон баштап даяр продукция чыгарууга чейинки цикл толук камтылат. Өндүрүш күн энергиясы менен иштеп, балык өстүрүүчү 33 бассейн орун алат. Заманбап суу тазалоо системасы менен жабдылат. Долбоор ички рынокты камсыздап, Россия менен Кытай мамлекеттерине экспортко чыгарууга да багытталган. Гарантированно чистое входить в озеро. Загрязнять ничего не будем. Плюс каждый месяц акваторию озера Исыкуль мы здесь будем заселять бактериями для очистки озера и чтобы, не дай бог, никакой заразы не разводилось. Жалпы аянты 12 гектарды ээлеген бул Каракол шаарынын муниципалдык пляжы бүгүнкү күндө толук кандуу оңдоп түзөөдөн өтүп жатат. Реконструкциялоо иштери демөөрчүлөрдүн көмөгү аркылуу ишке ашырылууда. Мында эс алуучулар үчүн чатырлар орнотулуп, пляждын айланасында көрүктөндүрүү иштери дагы жүргүзүлүүдө. Реконструкция иштери менен таанышуу үчүн мында өлкө башчысы Садыр Жапаров дагы келип, курулуш иштерин көрүп кетти. Бул пляжды ишке берүү жакынкы күндөрү мерчемделүүдө. 1986 жылы биринчи алгачкы пляж болуп түптөлүптүр. Ошондон бери мына ремонт иштери болгон эмес. Бул жерде баягы эски ускул мындай токой чөптөр өсүп кеткен. Бул чычырканак эмес. Бул Google картадан деле карап көрсөңүздөр, жылын артка төдүрсөңөр первоначальный вид ушундай болчу экен. Анан азыр кайра ошо первый ошо облигине өзүнүн баштапкы алакалын алып келатабыз. Андан да жакшы кылып келатабыз. Биз азыр тездетип биринчи этапты ачып берели деп атабыз. Анан кийинки этап менен дагы чоң пландар бар. Мояктын жолдон кеттик дагы жердин баарын стоянка кылып, гостевой стоянка. Анан уже ортосуна арка алып кеткен. Основной часть биягынан кирмей болду. Президент Садыр Жапаров Каракол шаарында ишке ашып жаткан ири инфраструктуралык долбоорлор менен да таанышты. Алардын катарында жылуулук электр борборунун курулушу, 22 чакырым жолду реконструкциялоо, тарых музейин жаңылоо, көп функционалдуу спорт комплексин жана жаңы билим берүү объектилерин куруу бар. Мындан сырткары Токтогул Сатылганов атындагы облустук мектеп-интернатынын окуу имаратын оңдоп, кошумча корпусун куруу иштери да жүрүүдө. Спорт комплексин баштап 5200 арена болот. Бул жерде өзгөчөлүк болуп, турнирлер өткөргөндө биздикини кабыл албага болот, себеби тренировочный зал жок. Анан азыркы учурда бияка биз проектировали 2 тренировочный залы менен жана ошондой эле основной залы болот. Ошондо бул международный уровеньдеги комплекс болот. Международный турнирлер өткөрүлөт. Бул комплекс саны көзөйт. Президент шаар ичин жана эл аралык каттамдарды тейлөө үчүн алынган жаңы жүргүнчү автобустарды да көрдү. Учурда Каракол, Бишкек жана Каракол, Алматы багыттары боюнча 10 автобус каттамда. Эми өлкөнүн бардык облустарынын борборлоруна, ошондой эле Астана жана Ташкент шаарларына да туруктуу каттамдарды ачуу мерчемделип жатат. Мындан тышкары шаардыктардын ыңгайлуулугу үчүн ички каттамга 18 жаңы автобус келген. Алдыда дагы 2 электр автобустун келиши күтүлүүдө. Бул автотехникалардын бардыгы республикалык бюджеттин эсебинен сатылып алынган. Белгиленгендей бардык автобустар заманбап талаптарга жооп берип, видео көзөмөл системалары, GPS трекерлер жана кондиционерлер менен жабдылган. Бүгүн Каракол шаарында дагы бир сүйүнүчтүү жаңылык. Бул калаанын туулган күнүнө карата мынандай болгон Ютонг маркасындагы автобустар келди. Бул транспортта заман талаптагы шарттар түзүлүптүр. Желдеткич, жарыктандыруусу, ошондой эле алыска жүрө турган жүргүнчүлөр үчүн дагы сыналгы орнотулган. Мына ушул автобустарга айдоочуларды жакынкы аралыкта дагы атайын тандоо туру менен тандап алышты. Мына ушул автобустарды өлкө башчы Садыр Жапаров көрүп чыкты. Аппакай көйнөк менен айдайт экенсиңер го, Сен алып келип аткан автобустарбы тамам? Жок, бул
Азыр 6-сына бизнес бітіп, 6-сында келеді. Кондиционерден Түшүнүктүү. неме болып да барпен. Онлайн платеж бар, цифровой. Эми жакшылап колдонгула эми водительдерди жакшы тың водительдерди алгыла. Биз буквально Аккуратно айдаган водительдерди алгыла. бир номер болду, экзаменlik потом попробовал потом текшерүү полностью. Жакшы экен качествосы. Качествосы жакшы, жакшы. Ютонг экен. 20 водитель тандалып алынды. Экзамен тапшырышты бардың. Бүт бардың жакшы, бүт удобствосы менен кондиционерлери бар экен баары полностью. Кыскасы эң жакшы заманбаптагы автобустап келишти. Мына ушундай транспорттан калаага 28 данасы келген, анын 10-у шаар аралык болсо, 20сы шаар ичинде жүрө турган автобустар болууда. Бүгүнкү 1-июль Караколдун туулган күнүнө карата бул Караколго автобустардан сырткары муниципалдык ишканаларга 41 дана атайын техникалар дагы тапшырылды. Бул эми городской. Президентке автокран, фронталдык жүктөгүч, жол таптагыч, экскаваторлор, асфальт төшөөчү техника, автогрейдер, таштанды ташуучу унаалар, автобетон аралаштыргычтар, ассенизатордук унаалар жана эвакуатор өңдүү атайын багыттагы техникалар көрсөтүлдү. Булардын жардамы менен каланын автомобиль жолдорун куруу, оңдоо, инфраструктуралык объектилерди салуу, коммуналдык иштерди жүргүзүү, шаарды көрктөндүрүү, ошондой эле авариялык куткаруу иштерин ыкчам аткаруу үчүн кеңири мүмкүнчүлүк түзүлдү. Канча убакыт керек өзүң ушуну мастер болуп башкарып калганга чейин? 1 ай, 3 ай, 5 ай. Мен ошондосун. Үйрөнгүлө да. Дал ушундай кооз аттракциондор орнотулуп, курулуштары аяктап, ал эми тегерек чети жашылдандырылып жаткан жер бул Каракол шаарындагы Пушкин атындагы борбордук сейил багы болуп саналат. Дал ушул реконструкциясы жүрүп жаткан сейил багты бүгүн өлкө башчы Садыр Жапаров дагы көрүп чыкты. Реконструкциянын алкагында бул жерде заманбап оргумалар, ачык асман алдындагы амфитеатрлар, ошондой эле балдар үчүн эс ала турган зоналар жана фото зоналар дагы жасалууда. Бул жердеги курулуш иштерине өзгөчө басым жашылдандырууга жасалган экен. Ал эми ушул жашыл зоналарды сугаруудагы автоматтык система туташтырылыптыр. Курулуш иштерине жалпы жонунан республикалык бюджеттен 450 миллион сом акча каражаты каралган. Бул жагында амфитеатр жайгашкан, кафеси жайгашкан. Мунун баардыгында өзүн актаганга немесин түзүлгөн. Арендага берип ошондой кофейня бар. Азыр эми мынакей кыдырып келатабыз, эң жакшы паркыбызды. Мындан дагы өнүктүрөбүз, жакшынакай дагы бүтө элек экен, калган дагы бүтүрүп, элге жакшынакай тапшырабыз деп атат. Чоң рахмат Садыр Нуркожоевичке. Жалпы аянты 7,5 гектар болгон сейил бактын 5 гектарында шахмат, баскетбол аянтчалары жана скейт парк, 8 заманбап аттракцион жайгашат. Коноктор үчүн 150 орунду унаа токтотуучу жайда курулууда. Мында Wi-Fi аймагы жана эс алуу жайлары да орун алат. Курулуш дээрлик аяктап калган. Саналуу күндөрдөн кийин эс алуу жайы пайдаланууга берилет. Пушкин паркта иштер айбагандай кызуу жүрүп жатат. Өзүңүздөр көргөндөй сухой фонтан аттуу фонтаныбыздын тесттик режимде өтүү иштери жүрүп атат. Андан тышкары аттракциондор тесттик режимде өтүп атат. Жаан чачым болбосо эле жакын арада ачылат. Өлкө башчы Конгресс холдун курулушунун башкы планы менен да таанышты. Жалпы аянты 14,8 миң чарчы метрден ашкан заманбап комплексте маданий, оюн, зоок жана административдик ишкердик аймактар бириктирилет. Театралдык оюндарды, концерттерди жана башка маданий иш-чараларды өткөрүүгө ылайыкталган 800 орунду чоң театр залы, ошондой эле эл аралык форумдарды, конференцияларды жана мамлекеттик маанидеги иш-чараларды өткөрүүгө арналган конференция борбору да жайгашат. Президент Садыр Жапаров Каракол шаарынын инфраструктурасын комплекстүү өнүктүрүүнүн, заманбап коомдук жайларды жана социалдык маданий багыттагы объектилерди түзүүнүн маанилүүлүгүн баса белгилеп, жасалып жаткан баардык иште сапатты аксатпоо тапшырмасын койду. Гүлбарчын Молдоева, Нурлан Чойбеков, Каракол шаары.